Өзгөндө 14 жашар кыз өз атасынан боюнда болуп калган. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда 14 жаштагы кыз өз атасынан боюнда болуп калган. Бул тууралуу факт чекиткеге Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Боюнда болуп калган өспүрүм кыздын атасы экинчи топтогу майып, психикалык жактан ооруйт. Апасы болсо 2013-жылы оорудан улам каза болуп калыптыр. Ал эки иниси жана атасы менен жашайт. Азыр кыз менен социалдык кызматкерлер иштеп, дарыгерлер карап жатат, деди Ашырбаев. Окуучу кыздын атасы 20 январда Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кармалып камакка алынган. Кыз болсо учурда Өзгөн районунда тергөө иштери уланууда. Булак факт чекиткеji. Кыргыз жарандары менен үй бүлө курган тажикстандыктар көбөйүүдө. Былтыр Тажикстандын 200дөн ашык жараны расмий түрдө чет өлкөлүктөр менен баш кошкон. Бул 2017-жылга салыштырмалуу 30%га көп. Өлкөнүн юстиция министрлигинин алдындагы жарандык актыларды каттоо башкармалыгынан билдиришкендей, өткөн жылы тажикстандыктар чет өлкөлүктөрдүн ичинен баарынан да кыргыз жарандары менен көп 100дөн ашык үй бүлө курушкан. Андан кийин Өзбекстан, Орусия, Ооганстан, Иран, Түркия, Түркменстан, Казакстан, Украина жана Италия жарандары турушат. 2017-жылы Бириккен Улуттар уюмунун расалык басмырлоону жоюу комитети тажик бийлигинен бул чектөөлөрдү алууну талап кылган. Комитеттин баяндамасында мындай чектөөлөр адамдын негизги укуктарын, анын ичинде жубай тандоо укугун олуттуу буза турганы жазылган. Булак Калыс Чекит медиа.